emчес, буга каяктагы күлчөнөн чыгарып коюп атат. Кыртышы мында кандай? Мында Кудай бекен эмчес. Мына келгенде эмчес мен жооп бербеймин деген. Анын аркысын жүргөндө мектеп да, Курон да баскан. Бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистеринен нааразы болуп жаткандар Кара Суу районунун Жаңы Арак аймагынын Учкун айылынын тургундары. Алар мындан туура 1 жыл мурун аталган министрликтин адистери Учкун айылында жер көчкү кооптулугу канчалык жогору болбосун, бул жерде жер көчкү басып калуу коркунучу жок деп чыгарган чечиминен нааразы болуп топтолушкан. Күлөрү эмчес, буга каяктагы күлчөнөн чыгарып коюп атат. Кыртышы мында кандай? Мында Кудай бекен эмчес. Çağırsın davay götürsün biz ne? Çok para ödenemez bizi boş kalsa. Ministrine biz ha buna oblus rayon programının işlese kadar Ministrine çizgi çeşkerek bizde. Buraya yazmış mal. MTS gelgende MTS bu yerde barlar. Bu yerde kana güçlük barlar. Bu ne gelgende MTS men жооп бербеймин деген. Açık. Köşet ektirip köktendirip. Anan keyin oşol köşet göçkünü tosup kalartmış. Kança köşet ektiңиздер? 5 gektirden o ekkenimizde buna betindeki ona göçkü basıp kaldı. Yağmur jağanda yağan tolğon maldı apasın emi. Kopsu olup korkup durarız. Onun arkısı жүргөндө mekteep da, Kурон da basıp kalgan. Анда адистер Учкун айылынын жогорку тарабындагы бийик адырлардын топурагынын курамында чопо бар. Ал жерден жер көчкү жогорку ылдамдык менен түшпөйт, айылга жетпейт деген чечим чыгарган. Ол жерде бизге түшүнүрүп менен айтсак, именно бул геологдор, ошолор адистер түшүнүрүп берген түшүнүк менен айтсам, алар айтты, бул жер баягы кызыл топурак анан болгон үчүн агып лай болуп түшө берет экен да жергечи. Ошо көчкүгө эле бир направляющий дамба деп коет экен, ошону курса коркунуч жоголот деди. Эге деп беришкен. Учкун айылында 10 жылдап жер көчкү коркунучу жаралып келгени менен адистер аталган айылды коопсуз аймактардын катарына кошуп келишкен. Жергиликтүүлөр акырында сабыры түгөнүп, нааразычылыгын билдирип чыгышат. Дал ушул жерден бала ыйлабаса эмчек кайда деген сөз далилденет. Анткени бир нече жылдап кооптуу аймак деген корутунду ала албай келген Учкун айылы тургундардын нааразычылыгынан кийин дароо кооптуу жерлердин катарына кошулат. 21-жылдын жаз айларында кайрадан көчкүнүн динамикасы өзгөрүп, шаталак түрүндө агып баштагандыктан айыл өкмөтү менен макулдашылган түрдө 15 үй бүлөнү коопсуз аймакка көчүрүп чыгаруу сунушун бергенбиз. Ошол айылдыктар нааразычылыкка чыккы чейин эле кооптуу аймак деген чечим чыгарылса болбой беле? Жер көчкүнүн андай мамиле жасаган өзүн жер көчкүгө туура эмес да. Сел боло турган болсо качып кетсе болот туурабы? Же эрозиясы болсо андан качып кетип таш-баш төгүп кутулуп кетсең болот. А көчкүнүн түшүшүн бая белгилеп өттүм го, булар күтүүсүздөн массасы өтө чоң болуп түшкөнүнө байланыштуу жер көчкүлөргө өзгөчө мамиле жасалат. Искендер Матазимов өзү жер көчкүгө кош көңүл мамиле жасоого болбостугун, бул тилсиз жоонун эң коркунучтуу түрү экенин айтып жатат. Бирок мындан 1 жыл мурун эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин дагы бир адиси жер көчкүнүн багытын буруучу дамба куруп коюу менен эле маселени чече салса болоорун айткан болчу. Бул жер баягы кызыл топурак анан болгон үчүн агып лай болуп түшө берет экен да жергечи. Ошо көчкүгө эле бир направляющий дамба деп коет экен, ошону курса коркунуч жоголот деди. Эми мынтип учкундуктарды коопсуз аймакка көчүрүү аракеттери башталыптыр. Бирок ошол эле учурда трансформация иштери айыл чарба министрлигинин карамагында болуп, учурда кечеңдеп жаткан экен. Жаңы Арак айыл өкмөтүнүн башчысынын айтымына караганда, айыл чарба министрлиги учкундуктарга берилген жерди трансформациялоо иштерин тездетип, жыйынтыктары менен эле айылдыктары көчүрүүнү көздөп турушат экен. Бул жылы дагы жаз алдында элди жанагындай нааразычылыкка чыгарбаш үчүн элди сооротуп эле калп эле көчүрөбүз деп анан эртең майдан кийин унутулуп калып кетпейби? Жок, бул азыр трансформация иштеп жүрүп атат да, бардыгы мыйзам чегинде болуш керек да. Мыйзам чегинде тең трансформация буйруса быйыл бүтсө, быйыл тапшырма берилди. Эми 15 үй бүлөдө азыр 22 кожолукта 65 жаран бар. Буйруса ошолордун баарын Актерек айылына көчүрөбүз деп. Биз бардыгы эле учкундун бардыгы эле жарандарын көчүрөбүз деген пландар бар. Бирок биринчи очут кезексиз ошо 15-ин биринчи көчүрөбүз. Ош облусу боюнча кооптуу аймакта жашаган 2339 жаран бар. Анын 848 мамлекеттен жардам жер тилкесин алган эмес. Ал эми 1991 жаранга жер тилкелер берилгени менен алар дале болсо кооптуу аймактардан көчпөй келет. Кара Суу районунун Жаңы Арак айыл аймагындагы Учкун айылында 15 үйдү кооптуу деп таап көчүрүү аракеттери жүргүзүлө баштады. Бирок бул жаз алдындагы элди жөн гана сооротуубу же реалдуу кадамдарбы алдыда баарын убакыт көрсөтөт. Рыспай Мажитов, Актылек Акылбек уулу, Нур Ньюс.
Кара Суу району